Ассаламу алейкум, жамат. Видеонун темасында көргөндөй эле айлыктын минустары жана плюстары. Мен ушул 1,5 жума иштеп иток чыгардым өзүм үчүн. И вроде как мындай ойдон келген сөздөр эмес, именно по факту болгон эмелерди. Биринчи очередь плюстарын эсептелик, Плюстары эң биринчи плюсу бул график. 9-дан 9-га чейин, келесиң 9-да машинаны аласың, иштеп туруп, кайра келесиң 9-да и тапшырасың. Ортодо обед кылсаң болот, и все. Жумуш да, себептен бул графикта эртеден чыктың, кечке келиш керексиң. Если там жумуш кылбай, там өзүң жумуштан жүргөн болсоң, спрос. Эмнеге? Потому что сен машинаны алып атпайсың, алаткандан кийин ошол бүт общий заработоктон бул машинаны берген адамдардын жумуш иштеп атат да. Ошол плюсу жагы, то есть дисциплина бар. Экинчи плюс жагы өзүңө эме болот экенсиң, мындай тарбия түзүп алат экенсиң. Себеп дегенде машинаны как положено жууп алып келесиң кечинде, газын как положено толтурасың. Себеп дегенде сага дагы машина ошондой түшүп келатпайбы? Дисциплина болот экен, порядок. То есть өзүңө мындай көнүп калат экенсиң да, жагы мисалы үчүн кийин деле машина айдап калган болсоң, то есть айлык эмес, уже жанагы нерсе психологически уже ахват болуп калат экен да. Блин, газ куюп коюшум керек эле же машина жууп коюшум керек эле деген. Үчүнчү плюс. Ремонтун ойлонбойсуң, заправкасын ойлонбойсуң. Төртүнчү плюс. От всей грязной суммы, то есть сен таксометриңде болгон суммадан 30% эмес, именно от всей грязной суммы, то есть Яндекстин полный, то есть пассажирдан канча сом алынса, ошончо сомдон 30% гана алынат. Плюс жери тоже. Так, дагы кайсы плюс жерлери бар? Кайсы? Эгерде машинаны арендага албай, жөн эле ушундай айлык иштейм десең, депозит кичине азыраак, то есть возможнораак 5000 сом менен депозит менен кирип кетсең болот экен. Что там еще? Плюс жактары. Ремонттор айттым. В принципе, ушул эле болуш керек. Минус жактары. Машинада жүрүп туруп, таксиде манча там доскең менен жолугуп калышты, там эме го, бирөө чалып калышы мүмкүн же. Ошол кезде кичине мындай карманып калат экенсиң. Блин, азыр бияка барсам жолугуп калам, бияка барсам машинадан чалып калышы мүмкүн деген ой. Графикте получается, работа ошол эле. Минус жактар ошол, дагы минус жагы. Эгерде сен ошол аренда берилген жерден алысыраак жашаган болсоң, сага именно жолго убакыт кетип калат. Мага лично 2 сааттан кетип атты да жолгочу. Баары эртең менен туруп, жумушка келишим 2 саат ровно, и обратно тоже сам 2 саат үйгө. То есть получается ошондо эртең менен саат 7-де турган болсом, үйгө саат 11-де бараткам да. 15 саат ошондо получается на ногах. А кээбиркилер эми 1 саат, жарым саат жашагандар деле бар, но все равно получается 1 саат убакыт кетет да. Что там еще? Минустары. В принципе, минустары жок, ушул эле окшойт, по-моему. Башка дагы кандай минустар болушу мүмкүн? Ошол эле экен, ооба, мен оюм боюнча. Эми жумушта получается, как жумуш, именно график менен иштеп кайра келесиң, бересиң машинаны, кетесиң. Ошол. Эми аренданы көрөбүз. Арендага машина алдым. Как раз таки кече жумушка келгенде жанагы машина эртерээк келип калдым да, кече пробка жок болуп, анан кийин вроде ошол убакта чыккансың, там бир 20 минут 30 минут эрте келип калдым. Келип калып отургам. Анан жолдо келаткан жа Инстаграмдан ар кандай эмелер көрүп, реклама чыгып калат го. Аренда ушундай деп ошол жер чыгып калды, бир таксопарк. Анан кийин чалсам да бар деп калды машина. Саат 10-до келе бересиң деп.
ондо барып туруп машинаны алып туруп ошо биринчи күнү бесплатный кылып 6-1 график менен 2000 экен. 2000ден Hyundai Sonata New Rise ошо машинаны алып бүгүн жумушка чыккан кезим. Эртеңден баштап эми получается бүгүн тартам. Сменага чыгып, бүгүнкү айтып аткан сөз ушул эме. Айлыктын минусу жана плюсу. Эми арендага иштеп көрөбүз, арендада кандай болот, тоже мага деле кызык болот. А так, бүгүнкү воскресенье күнү азыркы учурда эми линияга чейин аткам. Но пока что заказ жок деле. Себеп дегенде воскресенье күнү реально эле эме окшойт, мындай тишина окшойт, но эми азыр көрөбүз да эми. Саат 10 болуп калды почти что. Чыгып сменада иштеп көрөбүз. А так, айлыкта иштеп көрдүм. Эми арендада иштеп явный таразаны көрөбүз да, чок чуму. Ошол. Ийгилик.